Назгүл Капарова да айтты. Мен бизнеске жагым келгенде, ошо маркетингди аябай жакшы изучать этип, бирок бизнесим такыр жүрбөй койду да. 1 ай өттү, 2 ай өттү. Анан 2 ай өткөндөн кийин Рустам Кимбилетович сабак өтүп аткан, анан ошондо мен сурадым да, бизнес бат жүрүп кетиш үчүн эмне кылыш керек? Десем айтты, бул бизнестин эч мындай кыйын жагы жок. Кыйын жагы жок. Сен болгону деди, списагыңда канчалык көп киши болсо, сен деди, ошончолук бат ийгиликке жетесиң деп. Мен үйгө бардым, ары ойлондум, бери ойлондум. Бизде горячий, холодный деп берилет да, негизи списакчы. Кантип жазсам списакта деп ойлондум дагы. Үйгө келдим дагы. Биринчи мамам менен папамды жаздым. Анан мындай чечим кабыл алдым. Мен биринчи өзүмдүн үй бүлөмдү жазам. Өзүм үй бүлөмдү жаздым, мамам менен папамды жаздым. Анан мамамды жазып туруп, астына мамамдардын бир туугандарын жаздым. Анан кийин карасам, чото мындай жакшы болбой калды да. Анан мындай кылып баштадым. Ар бир тууганына мамамдын өзүнчө место калтыра баштадым да, 3 барак, 4 барактан. Мамамдын мисалы эжесине. Мамамдын эжесинин 5 баласы бар. 5 баласынын 4-өө турмушка чыккан. 4-өөнүн күйөөсү менен жазганда эле уже эмне болот, 9 киши болот да. 9-оонун 3төн баласы бар. Кичинекей болсо да жазабыз, урматтуу лидерлер. Алар продукция ичип калат. Результаттарын жазып туруш керек. Аларды жазганда эле 50 киши болду. Анан алардын кыздарынын, балдарыны дагы бир барактан калтырасыңар да. Анан алардын кудагыйларын, кимисин таанысыңар, досторун, бүт ал адамга тиешелүү силер тааныган адамдын баарын жазып чыгыш керек да. Мен ошентип жазганда 1000ге жеткен. Список 1000ге жеткен. Жөн эле ошол куда сөөктүн баарын жазып чыкканда элечи. Анан эжемди жаздым. Жездемдин бир туугандарын жаздым. Жездемдин 5 бир тууган. 5 бир тууган жазганда алардын күйөөлөрүн, мисалы даже ошол жездемдин бир инисинин, мен Беловодскийде турчу эле, кудагый каза болуп калды азыр. Кудагыйды да тааныйт элем, мен баягы той-пойго барганда ошол кудагыйдын бир тууганын, ошол эжемдин өкүл ата, өкүл апаларын бүт жазып чыктым да. Бүт жазып чыктым. Андан папамдын 5 бир тууганын, алардын балдарын, алардын досторун, мисалы мен өзүмдүн эжемдин, папамдын сестренкасынын подружкаларын тааныйт элем. Ошол подружкаларын чогуу иштеген жерлериндеги врачтарды, мен эжем врач, ошол папам эжекеси. Ошол врачтарды бүт жазып чыктым да. Андан кийин классташтарым өзүмдүн тиешелүү мой круг деп отдельный тетрадь ачып, ага мен өзүмө тиешелүү менин классташтарымды, менин тааныштарымды, коллегаларымды, университеттегилердин баарын жазып чыктым дагы. Ошондой список түзгөндөн кийин 1 айга жетпей менин статусум жабылган. Биринчи статусум менеджер статусу. Бирок мен список жазып эле калтырган эмесмин. Список жазып туруп 1 күндө 30 кишиге звонить этип, 5 кишини офиске ээрчитип келчүмүн презентацияга. Бунун бардыгы дисциплина. Азыр эми мактанган сыяктуу сезилет, бирок ишенбесеңер, ошол убакта иштеп жүргөн лидерлерден сурасаңар болот. Строго 5 киши. Эгер 5 кишиге чыкпай калса, мен университетте иштейт элем, өзүмө ушундай задание бергем. Студенттерди сала келет элем машинага. Болбой калса, 5 кишиге чыкпай калса, кечинде бирөөнүн үйүнө барып презентация окуп келет элек. Ушундай өзүбүзгө цель коюп иштегенбиз. Алтынай Мама Садыковна келгенде дагы ошондой задание берген. 5 киши ээрчитип келбесеңиз, офиске келбей эле коюңуз. Назгүл Капаровна, 5 киши ээрчитип келбесеңиз, офиске келбей эле кой. Действительно, ошондой мен азыр список жазсам, мисалы, көп адамдарда галочка бар да, айтылган, продукция окулган, айтылган депчи. Анан мен сиздерге айтат элем, эгерде сиздер бүгүнкү күндө, азыркы күндө бирөөгө айткандан уялып, же бирөөгө ошол биздин маркетингди же продукцияны жеткиргенден уялып жатсаңыздар, анда сиздердин списогуңуздарда эң уялган адам барго, бул барьер, бул жөн эле барьер. Именно ушул барьер сиздин бүгүнкү күндө бизнес курууңузга тоскоолдук жаратып жатат. Элестеткиле, силердин ийгиликке болгон кадамыңарга тоскоолдук жаратып жатат. Неужели силер ошол кичинекей тоскоолдуктан
тоскоолдуктан мисалы өткөңөр келбейт. Чоң ийгилик жаратыш үчүн. Болгону эмне кылыш керек? Ошол адамдын үйүнө спонсорду ээрчитип алып барыш керек. Болгону ошол. Мен Куда баарын кыдыргам. Бир убакта маамдар каршы болгон. Мен аябай жакшы турган аяш аталарым бар. Бирөөсү министр сельского хозяйства болуп жаңы эле жумуштан кетти. Аскар Байке. Бирөөсү Газпромдо начальник болуп иштейт. Мен ошолорго баргым келчү эмес да. Бирок мен ошол нерсени баягы түшүнгөндөн кийин мамамды ээрчитип алып, мамама айттым да, ошолорго барып келели десем, болбойт да, мамам уш эмне кыласың, алар албайт, тиги бу. Аны айттым, мама албай эле койсун. Алдырган шарт эмес мага. Мен жөн эле барып аларга айтып беришим керек. Эмне кыласың? Жөн эле мен ушул бизнесте иштейм, ушундай продукция бар менде деп айтып беришим керек деп. Бирок көбү жазылган жок, бирок продукция алышат. Продукция алышкан ошол учурда аябай жакшы поддержка алышкан мен жаңы иштеп баштаганда. Ошондон баштап анан чындап мен жумушума аябай жакшы жүргөн. Бирок карасаңыздар, мисалы менин папам ошол убакта мындай урушуп айтып атпайбы, мен жумуштан кетип калгандан кийин көпкө чейин сүйлөшпөй жүргөн да менен. Бирок ошол аяшатам бирөөсү айткан эмес да. Иштеби, жаман, анан алданып каласың деп айткан эмес эч кимчи. Анткени бай адам, кругозору чоң, көп жерде иштеп калган адамдар, булар мындай ограничения менен ойлонбойт да. Көрдүңүздөрбү ошон үчүн. Мисалы Алтынай Мамасадыковна менен, жок, Алтынай Мамасадыковнан спонсор бар эле, ошол эже экөөбүз барганбыз. Акундун начальнигине барганбыз. Ага да ушундай задание берген, мен окруженияңда 4 эң мындай влиятельный, мен уялам деген 4 адамга бар презентация айтып берели дегенде, ошол менин эсимде Акундун Ош базардын аркасында экен, почему-то офиси, чоң офис экен. Анын сырты страшный, мындай здание, страшно эле да, бирок ичине кирсең мындай башка жактары билбейм, бирок именно директор, начальство отурган жери аябай сонун экен да, мындай офистер бар го, анан кирсек чоң жанагындай кожаный диванда, кызыл столдо отурат да, анан бизде келгиле деп жарым сааттан ашык убактым бар, как раз чай чейин деп аткам деп отуруп ушул продукцияларды айтып берип эметсек, азаматсыңар, жакшы экен, мен продукция алып калайын деп продукция алып калып, аябай поддержка кылып, сонун сөздөрдү айтып жүргөн да. Анда мен өзүм мен болгону 3 уровень жапсам керек эле, толком командам деле жок болчу да, бирок ушундай. Андан кийин ошол Алтынай эженин астындагы партнерлор, Тажикан Калимбетовна деген мурда министр финансов болгон эжеке бар. Ошону ээрчитип келгенде, мен ал эжени ошол университетте иштеп жүргөндө бир министерствого барып кол койдурганы бирдемеге барганда ошоктан көргөм да, анан министр финансов келгенде аябай эметкем да, толкундан. Бирок презентация окуганбыз, ал эже дагы сразу 7 контракт кылып кеткен, продукция алып кеткен. 7 дич контракт кылып кеткен. Аябай сонун ошондо iPhone ойнотулот деле, iPhone утуп алган. Мындай буларды эмнеге сиздерге айтып берип атам? Страхтын баары өзүнүн эле башыбызда да. Ал укпайт, ал албайт эле дей беребиз. Сиздерден эчтеке талап кылынбайт. Болгону жөн эле айтып бергиле. Негизи бул бизнесте силердин максатыңар биринчи айтып берүү болуш керек да, баштаганда. Ал эми сиздердин ошол презентация окуп аткан спонсоруңар өзү сатат. Продукцияны, бизнести өзү сатат. Сиздердин болгон ошол мындайча айтканда целиңер ошол айтып берүү болуш керек да. Буну эмне себептен сиздерге айтып атам? Биздин компанияда эмнеге акча төлөнөт? Келиңиздер ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Биздин компанияда негизги көбү түшүнбөйт да ошол жөнүндөчү. Келиңиздер, анда азыр мен камераны котороюн. Жакшы көрүнүп жатабы?
Ручка менен жазсам көрүнөт эле болуш керек. Жакшылап кунт коюп угабыз, урматтуу. Азыр аябай маанилүү нерселер жөнүндө айтам. Биринчи биз компанияга келгенде сиздер угуп атасыздар да, угуп баштаганда биринчи эмне кыласыздар? Өзүңүздөр жакшы угулбайт атабы? Так, угулуп атат, Хорошо. Бул акпарак просто. Ошон үчүн балким жакшы көрүнбөй атат деп атасыздар. Келиңиздер, биринчи сиздер компанияга келгенде сиздер биринчи эле эмне кыласыздар? Продукция алабыз, покупка продукции. Продукция сатып алабыз. Эмне себептен продукция сатып алабыз? Мен сиздерге мындай сунушту айтып элем да. Бизде, мисалы, Таразда потребительдер аябай көп, продукция ичкен адамдар көп. Бирок ошол продукция ичсе деле эртели кеч бизде акча ала баштайт. Кантип акча алат? Сиздер бул приверженный потребитель деп коет. Мисалы, бизде ошондой 5-6 жылдан бери продукция үзбөй ичип жүргөндөр бар да. Мисалы, сиздер бул жерге келдиңиздер, 21600, 24000 канча болуп калды кыздар, жазып койгулачы. Мен Кыргызстанда баягы рич контракт кылбаганга что-то так 25 000 деп койройнчу. 25 000 сомго продукция алдыңыздар деп койлу. Рич контракт кылдыңыздар. 25 000 сомго продукция алдыңыздар. 25 000 сомго продукция алганда эле сиздер уже акча таба баштайсыздар. 24 480. Рахмат. 24 480, азаматсыздар. 24 480, ооба. 25 000 деп ошон үчүн эметип атканым го. 24 480 сомго продукция алдыңыздар деп койлу. Рич контракт кылдыңыздар. Продукция алганда эле сиздерге ошол приверженный потребитель болгон үчүн компания сиздерге уже акча төлөп бере баштайт. Эмне акча төлөп берет? Бул жерде биринчи эле сиздерге GFT төлөп берет. GFT биз ошол алган суммадан 20% бизге эмне болот? Возврат болот моундан, 20% бизге возврат болот. То есть, мисалы, потребитель келди. Ал потребитель болсо деле сиздердин бул ячейкаңыздардан орун алат да, бинарыңыздардан орун алат. Кийин бул бир жолу 24 000 алат дагы, мисалы, бул ага деген 5 айга жетти деп койлу. 5 айдан кийин келет дагы, ал адам дагы 24 480 продукция алам десе, мисалы, биз Казакстанда предлагать этебиз да, бул жака кызыңды же балаңды, жолдошуңду бирөөнү жазып кой дейбиз да. Эмне себептен деп сураганда биз айтабыз, бул жерден сен 20% эмне аласың? Өзүңө GFT аласың, Анткени бул да өзүң местаң да. И плюс сен продукция алгандан бияка 10% чыгып калат, депчи. Көрдүңөрбү, эртели кеч, мисалы, бизде ушинтип жүрүп 5-6 жылдын ичинде жөн эле продукция ичип жүрүп, вообще иштебей эле тааныштарына айтып отуп деле, жума сайын уже 1000 сом, 2000 сомдон биздин акча менен доход алып калган адамдар бар. Булар иштебейт, булар жөн эле продукция ичет дагы. Бирок уже приверженный потребитель болгондон кийин каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен эмне кыласың? Уже тааныштарыңа айтасың да. Булар эми бул долгий процесс. Ошон үчүн биздин президент айтканда, эгерде силер жөн эле продукция ичип приверженный потребитель болсоңор деле, постоянно үзбөй продукция ичкен учурда деле силер эртели кеч пенсияга чыгасыңар деген. Бирок буну көп адам туура эмес түшүнүп алат да. Эртели кеч дегенде балким 30 жылда чыгасыңарбы, балким 40 жылда чыгасыңар, билбейм, бирок ошол приверженный потребительдер деле. Бирок мен буга азыр ынанып атам, анткени ошо 5-6 жылда 1-2 цикл жаап койгон потребительдер бар да. Жөн эле продукция ичип жүрүп. Бирок приверженно постоянно продукция ичкендер бар. 1 цикл жаап, жабайын деп калгандар бар. Көрдүңүздөрбү? Бул ошол потребительдер приверженный болгон учурда. Экинчиси болсо, бул мисалы экинчи эмнеге акча төлөйт десеңер, бул биринчиси бизге продукция ичкен үчүн, потребление продукции. Продукцияны ичүүгө бизге акча төлөнүп атат. Түшүндүңүздөр, Экинчиси болсо, сиздер могул жерге өзүңүздөр жазылдыңыздар, бул жер сиз, мисалы. Анан сиз болгону мындайда, сиздин могул экинчи акчаны табуу мындай, кандай десем, ылдамдыгыңыз, экинчи акчаны табуу ылдамдыгыңыз, могу биринчисин уже алып атасыздар. Мисалы, 5 продукция алсаңыз эле бирөө белек болуп калат да.
Буну алып атасыз. Экинчи продукция, экинчи акчаны алуу ылдамдыгыңыз сиздин сүйлөө ылдамдыгыңыздан көз каранды. Реклама кылуу ылдамдыгыңыздан. Экинчи акча бизде рекламага төлөнөт. Реклама деген эмне? Мисалы бизде бул стартовый бонус, стартовый бонус. Сиз башка адамга реклама кылган учурда ал адам келип сиздин атыңыздан продукция ала турган болсо, ошол ар бир продукция алган адамдын оборотуна сизге 10% төлөнүп отурат атпайбы? 10%, 10%дан төлөнөт. Мисалы, эми караңыз, стартовый бонус, мисалы, бул жумада сизге сиз мисалы бир шоколад саттыңыз, 210 сом чыкты деп коеюн, например, бир продукция саттыңыз, 210 сом, бир жумада бир эле продукция саттыңыз дагы, могул адамга сизге 210 сом чыкты. Эми караңыз, эгерде сиз ушул акчаны көбөйтөм десеңиз, рекламадан алган акчаны көбөйтөм десеңиз, сиз бир жумада 10 кишиге продукция сатканды үйрөнүшүңүз керек, мисалы. Бул 2100 сом уже сиз жума сайын алып атасыз. Жанагы Казакстандагы биздин партнерлор көбүнчө ушундай акча табат да. Мисалы, алар болгону тууганына, таанышына айтып алар заказ берсе, аларга ушундай акча түшөт да. Алар таң калат. Мисалы, көп сетевой компанияларда могул акчанын ордуна продукция берип коет. А бизде болсо наличка которуп берет деп таң калат да. Даже ушул акчасын тура берсин, кийин продукция алам дегенде да жок, бизде жума сайын которулат деп которуп берип коебуз да. Келип кайра продукция алышат, бирок аябай таң калышат да, ушинтип акча которуп берет экенсиңер депчи, көрдүңүздөрбү? Бул аябай сонун мындай жол да, аябай сонун жол. Эми караңыздар, эгерде партнер эмне себептен окуш керек, эмне себептен билим алыш керек, эмне себептен өсүш керек, эмне себептен үйрөнүш керек. Анткени эгерде ошол партнерду сиздер өстүрүп, ошол жаңы профессияны үйрөтпөсөңүздөр, могул эки позицияда катып калат. Ушул экөөнүн ортосунда жүрө берет. Өзү продукция ичет, продукция сатып коет, продукция ичет, продукция сатып коет, продукция ичет, продукция сатып коет. Ушинтип эле жүрө берет да. Бул жерде мен сиздерге айткым келгени, чоң акча жок. Урматтуу партнерлор, чоң акча жок. Анткени бул жерде сиздерге реклама үчүн 10 эле пайыз төлөйт. Личниктерден, сиздерди өзүңүздөр жаздырган адамдардан. Анан сиздер бесплатно продукция ичесиздер. Болду, болгону ушул эле. Мисалы, менде буну эмнеге мен жакшы билем, анткени менде Таразда ушундай потребительдер аябай көп. Аябай көп. Ошон үчүн булар ушул акчадан чыкпай эле жүрө берет. Эми караңыздар, качан кантип чыгасыңар айтып берейинби? Кантип чыгасыңар? Чыккыңар келеби же ушул жерде жүрө берем деген адамдар барбы? Ушул жерден чыкпай эле коеюнчу, мен ушул жерде эле жүрө берем деген адамдар барбы? Могул рекламаны биз негизи жакшы кылабыз. Рекламаны жакшы кылабыз. Эми караңыздар. Реклама сатуудан эмнеси менен айырмаланат? Караңыздар. Реклама бул сатуу эмес. Эгерде сиздер реклама кылсаңыздар, адам сиздерге минтип айтат. Мен ичип көрөйүн, колдонуп көрөйүн, бир пачка алып көрөйүн, 3000 сомго алып көрөйүн, 4000 сомго алып көрөйүн, 2000 сомго алып көрөйүн дейт. Бул сиздер эгерде ошондой натыйжа боло турган болсо, сиздер реклама кылган болосуңар. Сатуу качан башталат? Сатуу сиздер предложение айтканда башталат. Мисалы, кандай предложение? Эгерде чындап натыйжа алам десеңиздер, натыйжа алам десең, сен мисалы биз айтабыз 4 чай менен шоколад ич, 4 чай менен кофе ич. То есть уже силер предложение кылганда, мондай ичсең, мондай жакшы болот. Албетте бирөөнү алып ичсең болот, бирок натыйжа болсун десең, чындап жакшы натыйжа болсун десең, мондай кылып ич деп уже предложение киргизип, уже сиздер айтып, ошол адамга айта баштаганда, эмне болот? Сатуу башталат. Сатуу башталган учурда сиздердин тапкан акчаңыздар 4-5 эсе сразу көбөйөт. Ошол момент көбөйөт. Ал ич деп айтканды үйрөнүңүздөр. Урматтуу партнерлор, биз көбүбүз эле ушул нерсени жасабай коебуз. Биз рекламаны 100% жасайбыз. Баарыбыз жасайбыз. Таанышыбызга айтабыз, тууганыбызга айтабыз, баарын айтабыз. Бирок биз сатып ал деп айтканды унутуп калабыз көбүнчөчү. Ай сатып ал 6000 сомуң кетет, бирок сен азыр канча болуп калды? Мурда 6600 болчу эле. Зато сен ошол сонун 7400 деп эсептедик беле өткөндө.
7400'ün 7,5 сомун кетет. Бирок сен зато деген мисалы сонун натыйжа аласың деп айтыш керек да. Көрдүңүздөр, мына сатуу реклама менен сатуунун айырмасы кандай. Сиздерде уже башыңарда ар бир встречага барганда же рич контракт же могу сатуу болуш керек. Сатуудан эч качан мындай кандай десем коркпоңуздар да. Эмне себептен? Анткени сиздер сатуудан эч жаман нерсе жасабайсыздар. Анткени ал адам, мисалы бизде азыр жакшы көйнөк, мисалы мен мамам тойго барам деп калса, Токтогулга же бир жака тойго барам деп калса, 5000 сомго жөн эле көйнөк алып алат бир жолу кийгенге. Түшүнүп атасыздарбы? Бир тойдун кошумчасын берип коет. Бул деген өзүң үчүн болуп атпайбы? Өзүң үчүн, ден соолугуң үчүн алган нерсе. Ошон үчүн элдердин акчасын аябай эле алар өз чечим кабыл алат. Эгерде ал адам чындап ошо ооба Гүлбар эже ошо 7,5 миң деп өткөндө эсептегенбиз, 7480. Ошол адам баягы өзү чечим, эгер такыр акчасы жок болсо, ал айтат аягында мен акчам жок, мен ала албайм деп. Бирок ал өзү айтканга чейин силер ал үчүн чечим кабыл албагыла. Сен акчаң барбы, бирлештик алып турбайсыңбы деп же акчаң жок болуп атабы? Акчаң бар болсо ал, акчаң жок болсо албай эле кой дебегиле да. Силер ал адам өзү айтканга чейин күтүш керек. Предложение кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиздер сатууга өткөндө мурда реклама кылып эле 2000 сом, 1000 сом алып жүргөн болсоңуздар, сатууга өткөндө автомат могул эмеңер 5 эсе көбөйөт. Мен сиздерге гарантия берем. 5 эсе көбөйөт. Анткени мисалы ошол эле таразда мисалы ушул эки позиция, даже лидерлер ушул эки позицияда эле жүрөт. Бирок ошол 3 лидерим бар, ошол 3 лидердин башка адамдардан айырмасы эмнеге? Алар 10 миң, 20 миң, 30 миңге чейин зарплата алышат, анткени алар сатат да. Алар мисалы адамдар там 5 эле пачка алып турайын же 2 эле пачка алып турайын дегенде, жок, сен результат натыйжа алам десең, сен деген монча суммага алышың керек, монча штук алышың керек деп сатат да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн алар башкалар караганда көбүрөөк акча табат. Бирок сиздер бул дагы алардын акчасы стабильный эмес. Эмнеге? Анткени алар могу менен эле алектенет. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер ошол стабилдүү акча алам десеңиздер, эмне кылышыңыздар керек? Стабилдүү акча алам десеңиздер. Стабилдүү акча алам десеңиздер, организационный бонус. Организационный бонус деген бул эмне? Организационный бонус деген сиздердин структураңыздарда эки тараптан, оң жана сол тарабыңыздарда 100 сивиден ашык оборот бергенге мындайча айтканда үндөп үйрөтүшүңүздөр керек да. Мына ушул жерге келгенде аябай чоң сыноолор башталат, урматтуу лидерлер. Эмне себептен? Анткени организационный бонус алыш үчүн биринчиден өзүңүздөр бизнесте мындай убакыт боюнча эмес, мисалы балким сиздердин башка жумушуңуздар бар, бул жака келип кетесиздер, балким ал жумуштан чыга албайсыздар кандайдыр бир себептер менен, же көп убакыт кетирип ачып койгон бизнесиңиздер бар. Бирок сиздердин фокусуңуздар бул жакта 100% болуш керек. 100% деген эмне? Сиздер бул жактан акча табам, ийгиликке жетем деген мындай целиңер болуш керек да. 100%дык бир мындай астыга койгон максатыңар болуш керек. Эми караңыздар, фокустан көп нерсе зависит этет. Экинчиден, организационный бонуска чыгам, мен ушул компаниядан ийгилик жаратам деген адам дисциплина кармаш керек. Бул эмне дегенди билдирет? Сиздер балким бул бизнесте мисалы күндө мага окшоп, мисалы убагында мен жумуштан кетип калып эртеден кечке иштеген, бирок сиздерде балким эрте менен саат 8ден кечки 8ге чейин иштегенге убактыңыздар жок, балким. Бирок сиздер өзүңүздөргө мындай дисциплина кылышыңыздар керек да. Мисалы сиздер ойлонушуңуздар керек, кайсы күнү мен ушул убакытка бөлө алам. Мен башында иштегенде сразу эле жумуштан кетип калган эмесмин. Мен күндө суббота, воскресенье күнү бош болчумун. Мен мисалы жазып чыктым да. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Силердин графигиңер болуш керек, кыздар.
мисалы понедельник күнү эртең менен 8:00-дон 18:00-га чейин иштейт элем жумушта. Ошентип понедельник, вторник, среда, четверг, пятница күнү мен ушул могул график менен иштейт элем да. Ошондо мен эртең кечинде 6-да жумуштан чыгат элем. 6-да барып кыздарымды садиктен алчумун. Мен бизнес баштаганда азыр кызым 16-га чыкты. Ошол кызым 6-да болчу. Садикке барчу. Ошол кызымды анан кийинкиси 4-тө болчу. Ошол экөөнү алып алып офиске барат элем. Көп эле күлөрөт. Мен көбү кийин могу 3-чү кызымды көтөрүп жүргөндө көрүп калышты. Бирок мен силерге айтат элем, мен бизнести баштаганда эле 2 баламды эрчите болуп баштагам. Эми караңыздар, мына эртең менен 8-ден кечки 6-га чейин мен ошол жумушта болчумун университетте. Анан 6-дан баштап 18:30-да мен офиске келип калат элем. Бирок мен офиске жөн эле барбайт элем. Ошол 6:30-га мен сөзсүз түрдө 5 кишини чакырып коет элем. 5 кишини. Кантип чакырчумун? Мен айтчумун, сөздөр бар, жолугуш керек болуп атат, бир сүйлөшөйүн дедим эле сен менен, бирдеме айтып берейин дедим эле деп чакырат элем да. Мен прям анткени адамдар ошонткенде батыраак келет. Нулевая информация деп коебуз биз. Ошентип 5 адам чакырат элем. Чындап эле бирдеме айтып берем, эч кимди алдабайм. Продукция ичебиз. Мен айтам ушундай жумуш кылып аттым эле, сен да уксун дедим деп чакырчумун. Анан суббота күнү 8:00-до баштап, наоборот, 18:00-га чейин офисте отурат элем. Суббота күнү, воскресенье күнү 8:00-дон 18:00-га чейин офисте отурат элем. Азыр эми таң калбаңыздар, анткени ал убакта мен мамам менен жашайт элем. Жумуш кылбайт элем, үйдө тамак жасабайт элем. Келин бар болчу. Балдарды да караган мамам бар болчу. Ошон үчүн мен тыштап туруп, суббота, воскресенье күнү келин да үйдө болот эле. Көп эле адамдар да ушундай. Суббота, воскресенье элдер үйдө болот да. Даярдап коюп туруп кетчүмүн. Эми караңыздар. Азыр кандай кылам? Азыр регионго, көбүнчө мен азыр регионго чыгып кетем, суббота, воскресенье күнү. Биринчи ушинтип иштедим. Кийин уже команда чоңойгондо мен пятница күнү кечинде регионго кетип калат элем. Регионго кетип, аяка барып жатып, 2 күн иштеп, воскресенье кайра келип калчумун. Көрүңүздөр, мына ушул дисциплина. Болгон ошол. Сиздерди прям смарт-ричке келип эртеден кечке жаша деп эч ким айтпайт. Мен убагында бирок жашагам. Бирок азыр маркетинг планы аябай оңой. Маркетинг планы оңой. Болгону сиздерден ошол дисциплина талап кылынат. Өзүңүздөргө ушундай график түзүп чыгыңыздар. График сиздерди эч ким текшербейт. Келбей койсоңуздар, мисалы суббота, воскресенье күнү эч ким урушпайт. Бирок бул сиздер үчүн. Сиздер үчүн керек бул. Эгерде сиздер мейли суббота, воскресенье күнү, экеле күн иштеп туруп, 10 кишини презентацияга чакырсаңыздар, сиздер жумасына 2ден контракт кыласыздар. Мейли могу кишилер полный рич кылбасын, Булар 7500-дөн алып кеткенде деле, 7500-дөн алып кетсин эко. Сиздер уже бир жумада 1,5 сом не болуп атат? Алып каласыздар. 2 күн иштеп эле. Бул уже могул кишиңер балким иштеп кетет. Ушинтип уланып кете берет да, просто ушуну жазаш керек. Эми караңыздар, үчүнчүсү фокус, дисциплина, үчүнчүсү личностный рост деп коебуз биз. Личностный рост, өзүн өзү өстүрүү. Ушул жерден көп адам жаңылат. Урматтуу лидерлер, личностный рост десе, көбү цифрология, нумерология, анан психология көп нерсе кетип калат да. Мен сиздерге сунуштайт элем. Фокус. Сиздер көп билим алганда фокус эмне болот? Башка жакка кетип калат. Билимдин жаман жагы жок. Мен сиздерге билим албагыла дебейм. Бирок фокус кармаганга аябай мешать этет. Эгерде сиздер ийгилик жаратам десеңиздер, личностный рост именно фокус кармаганга мешать этпей турган болуш керек. Биз ошон үчүн ускоренияны ачып атабыз. Ошон үчүн биз бул жакта именно бизнес боюнча билимдерди өйрөтөбүз. Личностный рост боюнча билимдерди өйрөтөбүз. Биринчи убакытка жетиштүү болгон. Кийин уже командаңыздар көбөйүп, өзүңүздөр эле сезесиздер. Билим жетишпей жатканын өзүңүздөр сезесиздер. Бирок личностный рост десе көп адамдар мынтип ойлойт да, мен билимим жетишсиз болуп атат, ошон үчүн мен ийгилик жаратпай атам. Жок. Биринчи дисциплина.
Биринчи фокус, экинчи дисциплина, анан личностный рост. Кыздар, көрдүңүздөрбү? Бул по порядку кетиш керек. Сиздер биринчи фокус кармаганды үйрөнүп, дисциплинаны колго алып, анан личностный рост. Азыркы убакытта могул нерселер жок болгондо сиздерге ускорение 100% жетиштүү. Анан уже акчаңыздар көбөйүп, мисалы, бизге окшоп убагында 20 000, 30 000ден жумасын алган убакытка жетип калганда, анан кийин окууларга барып, командага рост бериш үчүн, мисалы, психологияга мен качан бардым? Мен психологияга барганыма 1 эле жыл болду. Мен 1 жылдан бери эми ага чейин китептерди окуп жүрөм, бирок именно психология менен алектенгениме 1 жылдан эми эле ашып атат кичине. Эмне себептен? Анткени мен ошол көп адамдар жардам сураган үчүн эффективдүү болоюн деп барып атам. Буга чейин мен такыр изучать эткен эмесмин. Мисалы, нумерология, цифрология деген мен до сих пор изучать эте элекмин. Эмне себептен? Анткени анын мага кажети жок азыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн могул жерге жеткенде көбү адашат да. Сиздердин личностный ростуңуздар команда менен байланыштуу болуш керек. Организационный акча менен байланыштуу. Мисалы, эмне деген келип атат бул менен? Мисалы, личностный, мисалы, могул жерде презентация окуш керек. Вот вам личностный рост. Эгер презентация окубай жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө презентация окуш керек. Маркетинг окуш керек. Профессиональный маркетинг, презентация окуганды үйрөнүш керек. Спикер болгонду үйрөнүш керек, обучение өргөндө. Анткени бул дагы сиздердин ошол бизнеске керектүү, мындайча айтканда, навыктар. Эгерде сиздер, мисалы, буга чейин спортивный кийинип, же болбосо башкача стилде кийинсеңиздер, мисалы, офиске барып, мероприятияларга чыкканда, демек сиздер ошого подходящий кийингенди. Это тоже личностный рост. Өзүңө өзгөрүү киргизиш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Мына ошондо сиздерде организационный бонус чыга баштайт. Анан 4-чү болсом, мамиле. Албетте башында мамиле түзүү кыйыныраак, мисалы, бирок сиздер ошол могул жерде дагы аябай маани беришиңиздер керек да. Мамиле түзүү. Кечээ күнү бизде сон задание болду, сиздерге эс алып келиңиздер. Көбү ошону да сурады да, эмне кереги бар ушинтип эс алып. Бул абдан маанилүү нерсе. Анткени сиздер ошол сонун нерселерди уюштуруп, мисалы, биздин команда бир фишкасы, биздин команданын уюштуруучулук жактан биз аябай жакшы алып кетебиз да. Сонун мероприятияларды уюштурабыз. Сонун эсиңиздерде барбы? Азыр команда чоңоюп кетип, биз жасабай калдык мурда деген. Сонун корпоративдерди уюштурат элек жаңы жылда, в гостях у сказки деп бир жолу дагы ата-энебизге чейин чакырып аябай сонун корпоративдерди уюштурчубуз. Ошол нерселер баягы команданы кармап турат да. Көрдүңүздөрбү? Анан кийинки 4-чү бонус, эгерде акчаны, бул уже сиздерге эмнени берет? Стабильность берет да, лидерский. Лидерский алам десеңиздер, могул астыңыздарда адамдарды могул этаптардан бат-бат өткөргөнгө аракет кылышыңыздар керек. Биз 100% мен сиздерге гарантия берем, эгерде структура командаңыздар менен окуганды үйрөнсөңүздөр, чогуу окуганды үйрөнсөңүздөр, сиздер могул этаптардан бат өтөсүздөр. Продажа эле кылып, реклама эле кылып жүргөн партнерлорго болсо, сөзсүз сүйлөшүп, түшүндүрүп, ускоренияга киргизгиле. Бизнес играга киргизгиле. Анткени алар ушул нерсенин баарын түшүнгөндөн кийин бат результат жаратат. Суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Негизи бизде маркетинг 3 күн болот. Бүгүн 1-чи күн. Мен сиздерге азыр акчалар жөнүндө түшүндүрүп берип атам. Кайсыл акча каяктан келет экенин жөнүндө түшүндүрүп берип атам. Негизи маркетинг планда акча аябай көп. Мен башында 1-чи жолу укканда түшүнгөн эмесмин, 2-чи жолу укканда түшүнгөн эмесмин, 3-чү жолу укканда да түшүнгөн эмесмин. 4-чү жолу келгенде Рустам Кимилетович өзү окуп атканда, мен башында ойлоп жүргөм, Рустам Кимилетович окуган үчүн түшүндүм деп. Жок. Мен 4-чү жолу уккан үчүн түшүндүм. Аябай мээме киргенде прям взрыв болгондо, жана фейерверк болгондо мээмдечи. Ушунча акчаны көргөндө, мен башында продукция үчүн келгем бул жака. Бирок
мен ошол 4-чү презентациядан кийин бизнес жасайм деп чечим чыгаргам. Мага аябай маркетинг планы ушундай таасир берген. Ушундай таасир берип, ошон ушунчалык мындай башкача болгон да. Буга чейин мен көп эле жумуштар жасап жүргөм, көп эле нерселерди цехта иштеттим, магазинде иштеттик. Дордойдо игрушка саткан учурлар болду, кийим саттык ата эне менен. Мугалим болуп иштедим, столовый иштеттик, эт саттык. Бирок ушунча акчаны мен көргөн эмесмин эч жактан. Азыркы бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, чындап эле ошол ар дайым айтам, ошол 9 жыл мурун, 10 жыл мурунку Айберге аябай ыраазы болом да. Сиздер да бир күн отуруп алып өзүңүздөргө ыраазы болосуздар. Болгону чечим кабыл алыш керек. Сиздерден болгону чечим талап кылынат. Чечим. Эми бүгүн бизде так. Келиңиздер. Бүгүнкү бизде тапшырма болмокчу. Тапшырма 1 минутталык видео тартабыз. Маркетинг пландын сизге жаккан 3 артыкчылыгы. Эмнеси жагат? Кайсыл жери сиздерге жагат? Мисалы, мен өзүм жөнүндө бул жактан айтып койсом, мага биздин маркетинг пландын аябай сонун артыкчылыктары бар. Мисалы, бизде маркетинг план, эми бул сиздер балким мен айткан артыкчылыктарын түшүнбөй каласыңыздар мүмкүн, бирок бизде маркетинг планда организационный бонуска чек коюлбаган жагат. Мисалы, канчалык оборотуң көп болсо, ошончо көп акча ала бересиң, ошонусу аябай жагат мага. Экинчиден, лидерскийге чек коюлбаган жагат. Мисалы, лидерскийге дегеним бул лично приглашенныйларга. Сен 100-200 киши жаздырсаң, ар бир статус жапкан сайын, ар бири мисалы, ошол ийгиликке жеткен сайын, сен ошончолук алардан көп акча ала бересиң. Ошонусу жагат да, аябай сонун акча. Анан үчүнчү мага жакканы бул бонустар. Сөз, бизде бонустар акчалай берилгени мага жагат. Көп компанияларда үй берет, машина берет, шуба берет, алтын берет дей берет да. Бирок бул мен ойлойм, сен кылган мээнетиңе акча берилиш керек. Эмне себептен? Анткени бир адамга машина керек, бирөөгө кереги жок. Бирөөгө үй керек, бирөөгө кереги жок. Бирөөгө алтын керек, бирөө мисалы алтынды өтө деле жакшы көрбөйт. Мен мисалы алтынга кызыкканыма бир 5-6 ай болду окшойт. Буга чейин вообще кызыкчу эмесмин, карачу да эмесмин, сурачу да эмесмин. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү ушундай да. Эми ошол ушундай да бонустун акчалай берилгени аябай жагат. Бүгүндөн баштап бизде дополнительный балл кирет. Каалагандар болсо кошулсаңыздар болот. Эгерде сиздер чындап ийгилик жаратам, мен ошол финансовый потологумду бийиктетем, мен өзүм үчүн бул бизнесте эчтеке аябайм десеңиздер, биз менен Турцияга президенттик академияга 25 апрелде боло турган президенттик академияга барсаңыздар болот. Ал жактан сиздерге сонун 4 күндүк окууда 1100 евро турат. Бирок сиздер 1100 еврога миллионерлер барып эс алган шаарга барасыздар. Сиде деген интернеттен караңыздар. Турцияда жөн эле шаар эмес, а именно миллионерлер эс алган шаарга барасыздар. Президент менен биздин президент менен бир самолетто учуп барасыздар. Бул 150 000 сом кетет. Баш аягы эсептегенде кетет деп ойлоп атабыз да. Анткени барганда дагы может расход кыласыздар, бирок все включено, эчтеке деле кетпейт. Ал жакта ошол 1100 даже 150 эмес, 110 000 евро, 110 000 сом кетет. Но ошол 110 000 сомдо ошол мощный скачок болот сиздерде. Анткени ал жакта башкача энергетика болот. Президенттин окружениясында жүргөн лидерлердин баары барат. Негизи президенттик академия мурда закрытый болчу. Биз суранып ачтырганбыз. Президенттик академияга төлөм жүргүзгөн партнерлорго 20 балл берилет. Акчасына жараша 20 балл берилет. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо
сөзсүз барыңыздар. Өзгөчө могул жакта 10 баласы бар, 5 бала төрөгөн апаларга айтмакчымын. Кудайга шүгүр, балдарыңарды өстүрүп чоңойттуңар. Эгерде мүмкүнчүлүгү бар болсо, сүйлөшүп көрүңүздөр, айтып көрүңүздөр, барып көрүп келейин деп. Анткени биз өткөндө Алматыга барганда 50 адамды чыгардык элек. Ошол жактан почти жартысы апалар болчу, 50дөн ашкан. Барганда аябай сүйүнүшүп, башкача эмоцияда болуп, чокуга чыкканда канчасы кучактап, ыраазычылык айтышып, ушундай жерге алып келбесең көрбөйт элек деп. Эми Сиде биз бара турган академия өтө турган жер, бул өзгөчө кооздуктагы шаар да. Ошону сиздер көрүшүңүздөр керек. Татыктуусуздар. Эгерде татыктуумун десеңиздер, 16 мартка чейин ошол 550 евроны салып койсоңуздар болот. Рахмат. Мисалы, мына могул жерде куттуктап койсоңуздар болот. Нуриле эже биз менен кетип атат. Нуриле эже, Адина Капаровна и Гүлбар эже, Нурмаматова Гүлбар эже биз менен чогуу кетип атат. Дагы күтөбүз баардыгыңыздар. Лазакат эже, жүрүңүз. Сизди дагы күтөбүз. Барып келиңиздер өзүңүздөргө. Мындайча айтканда, биринчи разрешите, үйүңүздөгүлөр менен сүйлөшүңүздөр. Балким биз өзү 50 эле место бар. Мен аябай уговаривать этип атам сиздерди, просто барыңыздар, барсаңыздар деп ушундай сон калоо тилек болуп атат да. Албетте мен түшүнүп атам, бирөө 100 миңди табыш үчүн 1 ай иштейт, бирөө 2 ай иштейт, бирөө 3 ай иштейт, бирок ошол жака барып келгенде, биз биринчи жолу Дубайга барганда биз деле ошол $1000 коротуп барганбыз, бирок ошол $1000 мен сиздерге айтат элем да, ал жактан келгенден кийин башкача скачок болот да мээңде. Башкача скачок болот. Ошон үчүн бардыгыңыздарды чакырам. Жүрүңүздөр, жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Сон ийгилик жаратканга мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе орусчасын баштайбыз, бардыгыңыздарга ийгилик. Жакшы күн каалайм. Тапшырманы саат 8ге чейин жибергенди унутпаңыздар. Саат 8ден кийин тапшырмалар кабыл алынбайт, кечки 8ден. Ийгилик барыңыздарга.